Салам достор. 3-cü сабак digraphs. Digraphs деген эмне? Digraphs деген алфавиттеги эки үнсүз тамга чогуу келгенде кандай окулат? Окулат сөздөрдүн ичинде, башында, аягында, ортосунда кандай окулат? 3-cü сабакка кеттик. Анда эмесе S менен H. Ш деп окулат. Ш деп окулат. Кыргызчадагы эле ш көбүнчө. Буга мисал катары shop, shine, show, push. Ушулар. Кийинкиси CH. C менен H чогуу келгенде ч. Кыргызчадагы ч. Ч деп окулат. Буга кандай сөздөр бар? Буга change, chew, lunch. Кийинкиси TH. T менен H чогуу келсе кандай окулат? TH'ти туура айтуу үчүн эки тиштин ортосуна тилди коюшубуз керек. Т деген үн чыгат. Мисалы think, ойлонуу, throw, ыргытуу, thumb, басуу. Кээ бир сөздөрдө бул TH бир аз D-га жакыныраак the деп айтылат. Мисалы үчүн that, эмес that деп да айтканга болбойт. Көбүнчө that, D көбүрөөк бир 70-80% тамганын башына D-ны аралаштырыш керек. More thumb, think дегендерди толук айткан оор болуп аткан болсо, азырынча T аркылуу айтып турса болот. Think, thumb, же болбосо throw. Кийинки digraph WH. WH чогуу келгенде кандай окулат? Бул бир W негизи эле өзү жумшак окулат. H'ти жок деп эсептесек болот. Аябай жумшак W. Мисал катары white, whale, what, which. Андан кийинкиси PH. Андан кийинкиси PH. PH негизи кыргыз тилдеги эле F. Фонетикадагы F. Фрунзедеги F катары эле көп жерде ошентип окулат. Буга мисал катары телефон, phone, telephone, же болбосо жөн эле phone или фонетикадагы phonetics. Дагы фото, обычно эле фото дагы photo. Андан кийинки WR. Аябай оор сөздөр эмес. WR-га мисал wrong, right. Андан кийинкиси CK. CK аябай жумшак, аябай кыска К деп айтсак болот. Мисалы black, back, black, clock. Кыска, аябай кыска К. Take care. Өзүңөрдү жакшы карагыла. Take care.